11 каналында кечки жаңылыктар топтому менен кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Адаттагыдай кыскача анонс. Кыргызстанда дагы жер силкинди. Анын очогу Жалал Абад облусунун айрым айылдарында күчү болжол менен 6 балга жеткени кабарланды. Атамбаев Парижде мөңгү маселесине токтолду. Айтымында Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2025 жылга карата орто эсеп менен 30-40%га кыскарышы мүмкүн. Путин Түркия Су-24 учагын Сириядагы түрк мунай аткезчилик каналдарын коргоо үчүн атып түшүрдү деди. Эрдоган бул айыптоолорду четке кагып, бул далил табылса президенттиктен кетерин айтты. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда сейсмология институтунан билдиришкенде, бүгүн Кыргызстанда түшкү 12-лерде жер силкинүү катталды. Анын очогу Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак, Таранбазар, Сары Булак айылдарына туура келип, магнитудасы 5,3, ал эми күчү болжол менен 6 балга жеткени кабарланды. Кыргызстанда соңку кезде жер титирөө көрүнүшү күч алды. Эске салсак, 17 ноябрда Ош облусунун Кара Суу Алай районунун бир катар айылдарында күчү 6-7 балга жеткен жер титирөөлөр катталган. Анда зилзаладан адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок ондогон үйлөрдөн жарака кетип, бир топ авариялык абалга туш болгон. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу дүйнөлүк саммитте Атамбаев Кыргызстандагы мөңгүлөр темасын козгоду. Алдын ала божомолдор боюнча Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2025 жылга карата орто эсеп менен 30-40%га кыскарат. Бул Борбор Азиядагы суу тартыштыгына алып келип, аймактагы дарыялар суусу 25-35%га азаят. 2100 жылга карай Кыргызстандын мөңгүлөрү жердин картасынан жок болуп кетиши коркунучу бар. Наша страна проводит, конечно же, активную работу. Биздин өлкөнүн стратегиялык өнүгүү программаларына төмөнгүлөр кирди. Туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегияда аз кычкылтектүү жана жашылдандыруу боюнча маселелер камтылды. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө карата артыкчылыктар белгиленди. Кыргызстанда булганч газдардын бөлүнүп чыгуусу дүйнөдөгү көрсөткүчтөргө караганда 3 эсеге азайды. Атмосфера у нас в Кыргызстане в среднем 3 раза меньше, чем Ушул эле саммиттеги сөзүндө тажик президенти Эмомали Рахмон энергиянын туруктуу өнүктүрүү үчүн эл аралык кызматташтыкка чакырды. Тажик президенти туруктуу өнүгүү үчүн суу аттуу долбоор сунуштап, буга чейинки жашоо үчүн суу 10 жылдык аракеттери ийгиликке жеткенин айтты. Рахмон туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдө суу ресурстарын натыйжалуу колдонуу чоң роль ойнорун белгиледи. Тажикстан Кыргызстанда эле Борбор Азиядагы суу запастарына бай өлкөлөрдөн. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Эл аралык темада жаңылыктарды улантабыз. Эми күн сайын курчап жаткан орус-түрк алакасы тууралуу. Путин Түркия Су-24 учагын Сириядагы түрк мунай аткезчилик каналдарын коргоо үчүн атып түшүрдү деп Парижде айтты. Путиндин маалыматы боюнча, Сириядагы мунай аткезчилик ал каналдарын Ислам мамлекети согушчандары көзөмөлдөйт. Орусия буга чейин деле ушундай мазмунда Туркияга айыптоолор коюп, бирок расмий Анкара аны четке кагып келген. С президентом Турции мы не встречались, не виделись. Туркия президенти менен жолугушкан жокпуз. Ал эми атып түшүрүлгөн Су-24 учагы боюнча мен бир нече жолу маалымат каражаттарын айткам. Биздеги маалымат боюнча орус учагын атып түшүрүү чечимин Туркия президенти өзү кабыл алган эмес. Башка тараптардын чечими болгон. Ошентсе да бул биз үчүн эч кандай маани ойнобойт. Кантсе да бул окуянын жыйынтыгында биздин 2 учкуч аскерибиз каза болду. Парижде өтүп жаткан климатка байланыштуу саммитке эки өлкө лидери жолугушкан жок. Эрдоган бул мазмунда айыптоолор боюнча комментарий берип жатып, эгер Түркия террористтер менен мунай маселесинде кызматташып жаткандыгы далилденсе, кызматынан чегинерин айтты. Ал арада НАТОдогу Орусиянын туруктуу өкүлү Александр Грушко Су-24 учагына байланыштуу альянска доомат койду. НАТО бул окуяда принципиалдуу баа бербестен Анкараны саясий жактан канатына алды. Демек, ал бул окуяга жоопкер, деди Грушко. Орусиялык Су-24 Сириялык түрк чек арасында 24 ноябрь түрк аскерлери тарабынан атып түшүрүлгөн. Туркия-Орусия мамилеси ал окуядан кийин кескин солгундап баратат. Буга далил Москвадагы чет элдик адабият китепканасы алдында ачылган орус-түрк илимий борбору ишин токтотту. Осман тили боюнча курстар кыскарып, аспирант жана магистранттарга да мындан ары бул темада көмөктөр болбойт. Борбор эмне үчүн жабылып жаткандыгы анын кызматкерлерине расмий түшүндүрүлгөн эмес. Борбор иштебей калгандыгы тууралуу чет элдик адабият китепканасы жазуу түрүндө билдирүү таратты. Ошентсе да түрк президенти Эрдоган расмий Анкара Орусиянын Туркияга карата санкцияларына жооп берүүдө ачууга алдырбай сабырдуулукту карманарын айтты.
Москва буга чейин Түркиядан ташылып келчү айыл чарба продукцияларынын импортуна тыюу салган. Ал эми Анкара энергия жаатында Орусиядан көз карандылыкта болгондуктан болушунча аны менен дипломатиялык алакаларын сактап калуу аракетинде болууда. Бул тууралуу Эрдоган интервьюларынын биринде Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаган. 11 каналында жаңылыктар түрмөгүн улантабыз. Кийинки бөлүктө Орусияны четке калтырган кызматташтык Түркия менен Кытай, Казакстан, Азербайжан жана Грузия менен бирдикте Европага жүк ташуу боюнча консорциум түздү. Доллардын наркы күн санап өсүүдө. Улуттук банк билдиргендей, Кыргызстанда доллардын курсу жыл башынан бери дээрлик 30%га кымбаттады. Бүгүн СПИДке каршы эл аралык күнү. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 6285 киши каттоодо турат. Эми булар туурасында кененирээк мазмунда Түркия менен Кытай, Казакстан, Азербайжан жана Грузия менен бирдикте Европага жүк ташуу боюнча консорциум түзүштү. Долбоордогу кызык жагдай Европага жүк ташууда Орусия четте калып жаткандыгында. Бул тууралуу макулдашууга 28 ноябрда Стамбулда ири транспорт логистикалык операторлор өкүлдөрү кол коюшту. Консорциум мүчөлөрү ошондой эле кийинки жылы Украина аркылуу түндүк жана чыгыш Европага жүк ташууну пландоодо. Бишкек-Торгар Туна жолунда болгон автокырсык бир адам курмандыгын алып келди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымдашты. Ага ылайык Бишкек-Торгар автотрассасынын 60 чакырымында Isuzu жүк ташуучу автоунаасы менен Mercedes Sprinter кичи автобус кагылышкан. Автобустагы 10 киши жараат алып, Токмок аймактык ооруканага жеткирилди. 59 жаштагы Зейнеп Айтакеева алган жараатынан улам каза болду. Эскертсек, кырсык кечинде болгон. Жол кайгылуу кызматынын маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда 5143 жол кырсыгы катталып, 774 киши каза тапты. Улуттук банк билдиргендей, Кыргызстанда доллардын курсу жыл башынан бери 28,9%га кымбаттады. Бул аралыкта доллардын курсу расмий 58-59 сом болсо, учурда 75 сом 86 тыйынга чыкты. Бир жыл ичинде Улуттук банк сомдун кунун кармап туруу максатында валюта сатуу жана сатып алуу боюнча жалпысынан 2,1 миллион долларлык 25 жолу интервенция жасады. Ал эми улуттук валютага Кызыл Кулакты Финанс Кредит банктын Абдрахманов менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан филиалы козутканын Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдугулов маалымат жыйынында билдирди. Ушул эле темада коңшулар турмушунан Казакстандын Улуттук банкы бүгүндөн тарта өлкөдө 20 миңдик теңге жүгүртө баштады. Мындай банкнота 2013 жылы басылып, жасалмалуулуктан корголгон. Казакстанда 2006 жылы чыккан 2-5-10 миңдик теңгелеринин колдонуу үчүн чек киргизилди. Алар аркылуу 2016 жылдын 3 октябрына чейин гана төлөмдөр жана операциялар жүргүзүү мүмкүн. Бүгүн СПИДке каршы эл аралык күнү Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 6285 киши каттоодо турат. Буга чейин өлкөдө 276 киши бул дарттан көз жумган. Күнүмдүк эле жумушубузда ушу медициналык кызматкерлер менен, коомдук уюмдар менен иштейбиз. Баңги заттарды колдонгон адамдар, сойку кыздар менен, ошондой эле жана жашай турган жер жок адамдар менен, көчөдө жүргөн балдар менен көп иштейбиз. Баланын ВИЧ инфекцияга кабылбай төрөлүшү көбүрөөк процентке болот да. Эми Бишкек шаары боюнча айтсак, бизде былтыркы санды айтсак, биз 20 баланы учеттон алдык да. Бул 20 бала тең энелери ВИЧ инфекция менен кабылган, бирок балдары ВИЧ инфекциясы жок эле төрөлүп, бүгүнкү күндө ден соолуктары жакшы. СПИД илдетине чалдыккандардын 58% илдетти баңги заттар сайынам деп ийне аркылуу жуктурган. ВИЧке жыныстык жол аркылуу кабылгандар 38% түзөт. Не надо нас бояться. Не надо нас там. Бизден коркуу, кооптонуунун кереги жок. Биз дагы эл катары эки колу бутубуз бар. Биз да эл катары укуктарыбыз бар. Канчалык элдер түшүнүү менен көңүл бурса, ошончолук бул дартка чара көрүү оңой болот. Мен мурда 2 дары иччүмүн. Азыр болсо күнүнө 1 дары жетиштүү. Бейөкмөт уюмдардын жасаган иштери өтө маанилүү. ВИЧ оорусуна чалдыккан көптөгөн адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшы жардам беришет. Организация очень много, они людям помогают, тем более.
Өзбекстанда Иштимой фикр борбору жүргүзгөн сурамжылоо өлкөдөгү аялдардын 97% бактылуу экендигин көрсөттү. Өзбек аялдарынын 86% өз жашоосуна канагат. Ошондой эле аялдардын 94,3% социалдык жана укуктук жактан корголуп жатканын, жон териси менен сезип жатканын айтышкан. Өзбекстан адам укуктары анча сактала бербеген дүйнөдөгү авторитардык өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет. Кыргызстанда да бактылуу айымдардын саны көбөйө берсин деп бүгүнкү жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.